28 ноябрда Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо болот. Сиз шайлоо участогуна келгенде дене табыңызды өлчөтөсүз. Колуңузду атайын каражат менен тазалайсыз. Андан кийин коргоочу бет кап аласыз. Паспортуңузду көрсөтүп, биометрикалык жана жеке маалыматтар боюнча идентификациялоодон өтөсүз. Идентификациялоодон өткөндөн кийин сиз чек аласыз. Аны сиз паспорт менен бирге шайлоо комиссиясынын мүчөсүнө көрсөтөсүз. Аларды бюллетендерге алмаштырып аласыз. Сураныч: жазуунун тууралыгын текшериңиз жана шайлоочулардын тизмесине кол коюңуз. Шайлоо бюллетендерин алгандан кийин добуш берүүчү кабинага киресиз. Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча шайлоо бюллетенинин капталында көк сызык болот. Ал эми бирдиктүү шайлоо округу боюнча шайлоо бюллетени толугу менен ак болот. Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча бюллетенде тандаган талапкериңиз үчүн же бардыгына каршы чарчысына белги коесуз. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча шайлоо бюллетенинде тандаган саясий партия үчүн же бардыгына каршы белги коесуз. Андан кийин ошол партиянын тизмесинен тандаган талапкер үчүн белги коесуз. Эскертүү: партия үчүн белги коюлуп, бирок талапкер үчүн белги коюлбаса, анда шайлоо бюллетени жарактуу болот. Добуш партия үчүн эсептелет. Ошондой эле такыр белги коюлбаган же талапкер же болбосо партия үчүн бирден ашык белги коюлган бюллетень жараксыз болуп саналат. Шайлоо бюллетендерин толтуруп, аларды урналарга түшүрөсүз. АЭУга бюллетенди мындай киргизүү керек. Текстин ылдый каратып, бирден, бырышпаган түрдө. Буларды жасоого болбой турганын эстен чыгарбаңыз. Бир нече бюллетенди бир убакта киргизүүгө, бюллетенди бүктөөгө, бюллетенди сүрөткө, видеого тартууга жана шайлоо участогунан алып чыгууга болбойт. Добуш бергенден кийин чыгып баратып, сиз колдонулган бет капты атайын коюлган бакка таштап чыгасыз. Сиздин тандоого эч ким таасир кылууга укугу жок. Сиз кандай добуш бергениңизди эч ким билбейт. АЭУ добуш берүүнүн купуялуулугун ачыкка чыгарбайт. Эркин добуш бериңиз.